Күйүүчү майдын кымбаттоосу Борбор калаада эл ташып үй бүлөсүн баккан айдоочулардын капчыгын кага баштады. Алар бензиндин баасы күн сайын жогорулап, туруктуу баа сакталбай жатканына нааразы. 8 жылдан бери 106 маршруттук каттамда эмгектенген Азат Супоев буга чейин күйүүчү майдын баасы мынчалык жогорулабаганын айтат. Ал баанын туруктуу сакталбай жатканына кыргыз өкмөтү көңүл бурса жакшы болот эле дейт. Пандемия болгондо эл деле жок, өзүңөр билесиңер. Студенттер жок, окуучулар жок. Актап айтат, запчастьтин баары кымбаттап кеткен. Экесе кошулуп атат запчастьтар. Күнүгө биз, допустим, биздин линия 106. Күнүгө 30 литр солярка кетет. Санай берле канча акча. Өзүбүз 2 миңге иштесек, ошонун 1200 сом солярка кетип калат. 800 сом калат өзүбүзгө. Кыйын эле болуп атат. Күйүүчү майдын наркы соңку айда 18-20 сомго чейин кымбаттап, АИ 95 маркасындагы бензиндин баасы 49 сом 90 тыйынга жетти. Ал бир ай мурун 39 сомдон сатылчу. Ушул жылдын январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 20%га жогорулаган. Ага Орусияда күйүүчү майдын кымбатташы жана Казакстандан мунайдын экспорту токтогону себептейт Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги. Бул мекемеден кабарлагандай, азыркы маалда коңшу Казакстан жана Орусия менен күйүүчү майдын кымбаттоосу боюнча аны өлкөгө арзан баада алып келүү үчүн тиешелүү сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Аларды өстүрбөө боюнча биз азыр бир топ иш-чараларды жана жогоруда айткандай иш-чараларды аткарып жатабыз. Ошондой эле өкмөткө сунуш берип атабыз. Себеби дегенде ушул бизге ташып келген ишкерлерге салык жагынан болбосо же дагы бир кайсыл жактарынан болсо дагы кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү берүү боюнча сунуштарды берип жатабыз. Ошондой эле дагы Казакстан менен азыр бүгүнкү күндө дагы пошлинасыз алып келүү боюнча келишимдерди президентибиз кечээ Казакстанга барып келди. Ошол маселелер да ал жерде көтөрүлгөн. Ошол бааларды ушул калыпта сакташ үчүн ошондой бир топ иш-чараларды алып барып атабыз. Учурда Кыргызстан бензиндин баасы боюнча 181 мамлекеттин ичинен 21 орунда турат. Дүйнөнүн импортко көз каранды мамлекеттеринин ичинен өлкөдө күйүүчү май эң арзан баада сатылат. Ал эми ЕАЭП өлкөлөрүнөн Кыргызстанга караганда Казакстанда күйүүчү майдын баасы арзан. Серепчилердин пикиринде Кыргызстан күйүүчү майга болгон маселени толук жоюу үчүн жергиликтүү заводдорду иштетип жандандыруу зарыл. Чийки мунай заттарды кайта иштетүү заводдорун деле түзбөдүк, салбадык беле. Мына Кара Балтада, Жунда деген, мына Токмокто салынып аткан. Эми ошолорго биз деген жана чийки мунай затты алып келип, ошонун баарын иштетишибиз керек болуп атат. Аны каяктан, жанакындай чийки мунай затты ошол Азербайжандан болобу, дагы башка бир булактарын табышыбыз керек болуп атат да, ошолорду да алып келип туруп, анан ошолорду иштетип бияктан кайта. Мен ойлойм, мен бул өтө баягы бааны төмөндөттүрүүбү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү 1 миллион 200 миң тоннадан ашат. Өлкөдөгү мунайды кайра иштетүүчү заводдор бул муктаждыктарда 30-40%ын гана жабат. Алардын көпчүлүгү Россиядан алынып келинет. Айтолкун Анапияева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.